Саламатсыздарбы. Парламенттин депутаттары бүгүнкү күнү мыйзамдуу курал колдонобу? Мына ушул суроо көпчүлүктү кызыктырып келет экен. Андыктан алдыда депутаттардан бул суроого жооп ала алабыз. Мыйзамдуу бар. Мыйзамдаштырып койгонбуз. Газовый деп коет го жана ошондой. Кандай учурда колдоносуз? Аны колдонгон жокпуз, эч кандай необходимость болгон жок. Коопсуздук үчүн алып койгонбуз да. Керек болуп калса мындай ситуацияларда алганбыз да убагында. Убагында биз бизнесте сөзсүз түрдө финансы каражаттар менен иштеген убакыт алган. Азыр жаныбызда акча алып жүрбөйбүз, ошон үчүн кереги жок. Мыйзамдык курал бар менде. Колдонмой ал бүттүн документтери бар. Бирок мен өтө деле мындай фанатик эмесмин. Мен сезон убагында барып коем. Бирөөлөрдөн коркуп качсаң же бир мындай туура эмес кылмыштык иштерге аралашсаң, ошондо бир нерседен кумбай чочулап колдонсоң болот да. Бүгүнкү күндө менде жок. Бар. Бар. Дайыма мындай жаныңызга алып жүрөсүз? Жок, үйдө эле турат. Ал мыйзамдуу. Бүт эрежелери сакталган, сейфте бар, жок, өзүнүн ордуна турат. Биз ал максатта ууга чыгып калсак деп ушул максатта алганбыз, бирок биз колдонбойбуз азыр. Тилекке каршы мындай колдонбоп турмун. Каалооңуз барбы алганга? Каалоо деле жок эми, может быть кийин аңчылык эле болуп, возраст келгенде бир ойлонбосоң азыр. Мындай ойлонойн деген деле ниет жок да. Өзүбүздүн жаныбыз алып жүргөнгө азыр мындай зарылчылыгы жок да. Эми мен баягындай чоң мергенчиликке мындай кызыкпайм. Баягы куштарга дегенде фазанга чыгабыз. Ошондой убакыт болгондо малдар менен, достор менен чыгабыз. Уруксат алып, лицензиясын алып. Жок. Балким алдыда алайын деген оюңуздар барбы? Жок. Куралды алганда эмесмин, өкмөт иштегенде, биякта иштегенде дагы менимче албаймын деп ойлоймун. Аңчылык менен эч кандай алегим жок. Мен өзү ууга чыгам. Ошон үчүн ТОЗ-12 маркасында, ТОЗ-12 бекен, ТОЗ-8 бекен. Ошол. Качан алгансыз? 10 жылдай болуп калды.